Менин максатым элибиздин көйгөйлөрүн чечип, жумуш орундары менен камсыздап, татыктуу жашоону алып келүү. Сиздерди, улутташтарымды, жердештеримди кайра өз мекенине алып келсем, мындан артык мен үчүн бакыт болбос. Ошол күн дагы жакын арада Кудай буйрса келет деп терең ишенем. Мигранттардын өлкөнүн экономикалык жана социалдык жактан өнүгүүсүнө кошкон салымы өтө салмактуу. Тактап айтсам, Кыргызстандын ички дүң продукциясы 2020 жылы 598 миллиард сомду түздү. Мунун ичинде 197,3 миллиард сому мигранттардын акча которуулары болду да. Доллар менен айтсак, 2019 жылы 2,4 миллиард доллар, 2020 жылы 2,3 миллиард доллар которулган. Бул ички дүң продукциянын 30%-ын түзөт. Ошондуктан мекендештерибизди ар тараптан колдоо, алардын кызыкчылыктарын коргоо, чет өлкөдө туруусун жеңилдетүү мамлекеттин негизги иши болуш керек.